إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, дагы бир жума намазында Аллах буйруп, дагы жүз көрүшүп, дагы бир жолу жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул улук күнү Аллах Таала жасаган жакшы иштериңиздерди кабыл кылган болсун. Өткөн жума намазда биз сиздерге мына ушундай уада бергенбиз. Намаз тууралуу жана намаздын исламдагы орду тууралуу сөз кылабыз деп. Мына ушул намаз тууралуу Аллахтын аяттарыны, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин убакыт жетишинче айтып өтөбүз. Арабыздан эч бирибиз бактысыз болууну каалабаса керек. Баарыбыз бактылуу болууну каалайбыз. Чыныгы бактылуулук, бүтпөгөн, түгөнбөгөн бактылуулук, бул бактылуулук, бул жылдар бою өзгөрбөгөн, эч бир коркуудан өзгөрбөгөн түбөлүк бир бактылуулук бар. İnsan mına ушул бактылуулукка жетүүсү мүмкүн. Бул бактылуулук бейиш бактылуулугу. Мына ушул бейиш бактылуулугуна алып бара турган, жеткире турган бир нече себептер бар. Мына ушул түбөлүк бактылуулукка себеп боло турган нерсе, кимде ошол кайсы бир инсанда ошол нерсе болсо, ал үчүн түбөлүк жыргалчылыктар даярдалганы ошол инсанга ода кылынган. Адам баласы жашаса бир кылым жашайт. Жашабаса бир кылымда жашабайт. Болбосо өлөрү белгилүү. Мына ошондуктан мына ошол бейиш бактылуулугуна жеткире турган эң негизги себептердин бири бул намаз. Аллах Таала бизди инсандарга Аллах Таала биз инсандарды айвандарга окшоп жараткан эмес. Айвандарга окшоштуруп жараткан эмес. Инсан менен, адам баласы менен айвандын айырмасы бар. Муну албетте ар бир акылдуу инсан башын иштетсе түшүнүп жетет. Айвандар жеп ичет, тияк бияка басат, бир күн келип жок болуп кетет. А биз инсан баласы түбөлүк жашоо үчүн жаралганбыз. İnsan balası түбөлүк. Адам баласынын түбөлүк бактылуу болуусу же түбөлүк бактсыз болуусу анын тандап алган жолуна ылайык болот. Биз бул жашоодо кандай жашайбыз? Кайсы жолду тандап алабыз? Адам баласы бул жашоодо Аллахтын душмандарын жолун тандап алат, же болбосо чыныгы салихиндердин жолун тандайт. Жалпысынан алып караганда бизди Аллах
ибадат максаты менен жараткандыгын айткан. Аллах Таала бизди максатсыз, жөнсүз нерсе катары жаратпаганын, жана бизди ибадат үчүн жаратканын Куранда айткан. Стаиду билла ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндер менен инсандарды бир өзүнө сыйындыруу үчүн жараттым. Биздин бул жашоодогу максатыбыз сыйынууда, Аллахка ибадат кылууда, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу жана ибадатта Аллахты жалгыздоо. Мына ушул биздин жашоодогу максатыбыз. Чыныгы бактылуулук бул түбөлүк бактылуулук. Чыныгы жашоо бул түбөлүк жашоо. Чыныгы биздин мекен, кайтып бара турган, ошол биз аракет кыла турган бул орун, ал мекен бейиш мекени. Мусулмандын чыныгы мекени бул бейиш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте качан бейиш эли бейишке киргенден кийин бир чакыруучу аларды чакырып бейиш элине. Силер түбөлүк ден соолукта болосуңар. Оорубайсыңар дейт. Силер түбөлүк тирүү калып жашайсыңар. Эч качан өлбөйсүңөр. Жана түбөлүк картайбайсыңар. Түбөлүк жаш бойдон каласыңар. Түбөлүк бактылуу болосуңар. Эч качан бактсыз болбойсуңар. Анан Аллах мына Кур'ан-ы Каримде айткан аят окуду. Силер бейиштин мураскору болдуңар. Жасаган ишиңер үчүн ала турган нерсеңерди алдыңар деп айткан. Бул жашоодо чыныгы бейиштин мураскорлору бар, чыныгы тозоктун мураскорлору бар. Эми мына ушул түбөлүк бейиш рахатына, жыргалчылыгына жетүү үчүн биз эмне кылуубуз керек? Мына ушул чыныгы кутулуучу пенделердин катарына кошулуу үчүн, бейиш элинен болуу үчүн биз эмне кылуубуз керек? Биринчи, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуубуз керек. Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини таанып билип, ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз керек. Ширктин кандай түрү болбосун, андан жүз буруубуз керек. Ширктин чоңу болсун, кичүүсү болсун, баарысынан жүз буруубуз керек. Бул бактылуулуктун формуласы ла илаха иллаллах сөзүндө камтылган. Эгер Аллахты таанып билгиңиз келсе, анда барлык пайгамбарлардын оозунан бир эле сөз чыккан ла илаха иллаллах сөзүн окуп үйрөнүңүз. Мына ушул сөздүн шарттарына ылайык жашаңыз, талаптарын аткарыңыз. Мына ошондо Аллахты чыныгы таухидини, бирлигини тасдыктаган пенделердин катарына кошулган болосуз. Бул Аллах деген ысым Аллахтын бир абсолюттуу ысымы. Бул ысымдын мааниси сыйынууга бир гана өзү гана татыктуу зат дегени. Аллах илах, сыйынуучу зат. Ошол чыныгы сыйынуучу зат дегени. Бул биринчи түбөлүк бейиш рахатына, түбөлүк бейиш жыргалчылыгына жетүү үчүн биринчи Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах сөзүнө окуп үйрөнүп, Аллахты таанып билип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчип жашообуз керек экен. Бул биринчи бактылуулуктун себеби. Дагы бейишке кирүү үчүн дагы эмне кылуу керек? Бейиш ошол бактылуулугуна жетүү үчүн дагы кайсы ибадаттарды аткаруу керек? Кайсы Аллах Таала буйруган парыздарды аткаруу керек? Биринчи буга жооп. Буга биз жоопту Аллахтын сөзүнөн табабыз. Эми Куранда айтылгандай, бул жер бетинде Аллахтын буйругун аткарып, түбөлүк бактылуулукка жетишкендер деп Аллах аларды мактаган. Аллах айтты:
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Janalar Rabbisinin yüzün kıyamatta körü üçün dindeki maşakatlarga sabır kılışat, jana namazların tolu okuşat. Biz rızkı kılıp bergen nerselerden bildiribey, açık je jaşırın sadaka kılışat. Jana jamanlıkka jakşılık menen жооп kaytarышат. Oşolar üçün akırette dаңазалуу, макталуу акыбет натыйжа. Yani beyişke kirgenden keyin beyişte perişteler ar kaysı taraplardan kelet. Silerge tınçlık bolsun, siler sabır kıldыңар деп айтылат. Emmen üçün бұл beyişke kirgen elder, beyiş elderi бұл сыйлыкка жетишишти. Алар антикени бұл жашоодо намазды окушту. Namazды сакташты. Belderin Allah üçün бүгүп, Allah üçün sajda kılıştı. Bir günde 5 vakit namazda tizzelerin, kolların Allah alarga bu namazda farz kılgandığı üçün moyun sunup tizze kolun бүгүp atkardı. Antikene alarga bu ibadatты ulu zat, alardan süyüktü zatı Allah buyurgan ele. Allah Taala namazdı dindin türkügü kıldı. Bu namazdı bardıq vakıtta okuunu buyurdu. Tınçlık bolsun, korkuda bolsun, soğuşta bolsun, üyünde bolsun, saparda bolsun, kebeylikte bolsun, bay bolgon uagında bolsun, bardıq uçurda namazdı okuga Allah Taala buyurgan. Bir gana akılı yok jindiler gana jana oşonday ele balagatka жетпеген adamlarga, ana şunday insanlarga namazdı Allah Taala farz kılgan emez. Allah Taala 5 vakit namazdı saktauga buyurup mınday dedi. Hafizu alas salavati was salatil usta ve qumu lillahi qanitin. Fe in khiftum ferijalan aw rukbana fe iza amintum fezkurullaha kema allamakum ma lam takunu ta'lamun. Namazlarga ayrıkça orta namazına beken bolgulan. Orta namazga beken bolgulan. Бұл orta namaz degeni asır namazga деп айтылат. Kebir alımlar bandat namazı tankı namaz deyip. Jana namazda Allah'a toluk moyun sungan avalda turgulan. Namazda Allah'a toluk moyun sungan avalda turgulan. Eğer düşman, jırtkıç, jana başka uşul siyaktуу ziyandardan korksoңор, жүрүp ketip жатканда minген авалыңарда намазды окуй бергиле. Ошол улооңорго minген авалда намазды окуй бергиле. Ал эми зияндардан, коркунучтан тынч болгонуңарда Аллах билбеген нерсеңерди силерге кандай үйрөткөн болсо, дал ошондой бардык шарттарды ордуна келтирип, Аллахты зикир кылгыла. Эми аламдарга райым болуп жиберилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ömür boyu namaz okuga çakırdı. Namazın farz ekenligini adamlarga buyurdu. Jana ayatta da ayttık. Allah Taala bardıq vakitte namazda okuga buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür boyu namazga buyurdu. Ömrünün akırına çeyin namaz okuga buyurdu. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Namazdı men okuganday okugula dep aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü bir kişini gördü. Rükû sajdanı jakşı oşol şariatta buyurulganday atkarbagan, öte tez okugan, took, dandı, çokuganday namaz okugan kişiye karab aytты. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Law mata hada ala halihi hadihi mata ala gayrihi millete Muhammed." Uşul insan uşunday avalda ölse Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen yolda dinde ölüptür dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün en akırkı minutunda ölüm mastığı kelip durgan vakitta Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetin tınımsız közü ötüp ketken geçeyin namazga osiyat kılıp durdu.
Ас-сала, 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 намазға бекем болғыла, намазды сақтағыла деп үмметіне ұшындай осият қылып тұрды. Ақырқы демінде бізге намазды осият қылып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүйнеден өтер кезде жасаған ошол ең ақырқы осияты бұл намаз екен туғандар. Біз мұны білішіміз керек. Намаз бұл нұр. Бұл нұр жүректегі нұр, жүздегі нұр. Намаз бұл қабырда нұр, қияматта нұр. Аллахтың астына барған кезде бұл нұр намаз. Қияматта ең бірінші есеп намаздан болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Баширил машшаина фи зуллами лил масаджид бин нури тамми яумал қияма." Сүйінтір, хабарлағын, сүйіншілі қараңғыда мешітке барғандарға. Қараңғыда мешітке барғандарға. Аларға қиямат күні нұр толық қылып беріледі дейді. Намаз оқыған адамдың нұры болады жүзінде. Қиямат күні нұры болады ошол инсандың. Қабырында нұры болады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ас-салату нурун, вас-садақату бурханун, вас-сабру дияун." Намаз бұл нұр, сабырдуулық бұл далил, намаз бұл нұр, садақа бұл далил, сабырдуулық бұл жарық шырақ деді. Сабырдуулық, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына сөзіне қараң, бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзіне қараң, намаз менен сабырды бір-біріне байланыштырды. Намаз менен сабырдың, намаздан жана сабырдан жардам алғыла деп Құран-ы Кәрімде дағы Аллах Тағала бұйырған. Бұл туралы айтылған, бұл туралы осият бар. Аллах Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала, инналлаха ма'ас-сабирин." Кімдің башына қиыншылық іш түссе, намаздан жана сабырдан жардам алса, Аллах сұрағанын алады. Аллахтан сұрағанын алады. Жардамын алады. Аллах Тағала Құранда айтты: "О Аллах Тағалаға иман келтіргендер, намаздан жана сабырдан жардам алғыла." Аллах Тағала сабырдууларменен бірге. Намаз оқыған, ла иляха иллаллах сөзін растап кеткен болады ушул инсан. Намаз оқыған инсан ла иляха иллаллах сөзін растап, тастықтап, ишеніп, ошоға амал қылып кеткен инсан болады. Намаз оқыған адам бейіштің асмандан менен жерден аралығы чоң болған ошол бейіш дарвазасынан кіреді. Намаздан кім баштартса, анын жүрегі қара болады. Жүзі дағы қара болады. Алардың жашоосу қараңғы, қабырлары дағы қараңғы болады. Қияматта дағы қараңғылыққа кептеледі. Қараңғылықта қалады. Алар қараңғылықтардан қараңғылыққа өтіп жүре береді. Азаптан азапқа көшіп жүре беришет. Анан ақырында алоолонгон тозокко киргизет Аллах Тағала. Бейиш элинин бактылуу болууларына дагы бир себеп, бул намаз Аллах менен пендени байланыштырат. Биз намаз окуганда Аллах менен байланышып жатканыбызды эч качан унутпайлы. Намаз окубасак анда Аллах менен байланышыбыз жок экен. Азыр кээ бир адамдар Аллах менен байланышты үзүп жиберген. Анан алар Аллахка дуа кылат, бирок эч кандай жооп жок. Аллахтан бир нерсени сурайт, эч качан ошол нерсеси берилбейт. Жардам сурайт, жардамы берилбейт. Анткени алар Аллах менен байланышты үзүп койгондугу үчүн. Бир ойлонуп карайлы, бизди намазга чакырып жаткан ким өзү? Же бир президент чакырган жок, же бир король чакырган жок. Бизди бир авторитеттүү, кадыр барктуу инсан чакырган жок. Бизди аламдар менен ошол жер асман, аламдардын падышасы, жер асмандын бийлиги анын колунда болгон, бардык ишти өзү каалагандай башкарган Аллах Тағала буйруп жатат. Мына ошондуктан намазды ким буйргандыгын билип алайлы. Намазды Аллах Кур'ан-ы Кәрімде буйрду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Раббисине ошол асманга чыгып алып түштү. Исламдагы башка ибадаттар жерде парз болгон болсо, намаз асманда парз болуп түштү. Асманда парз болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жерге алып келди. Эми намаз бир күндө бир аз гана убактыңызды алат. Аз гана бир амал Аллахтын ыраазылыгына бейишке жеткирсе. Намаз окусаң,
Аллах Тааладан сураган нерсеңизди сурайсыз. Аллах Таала сизге берет. Эми Аллах Таала намазды өзү менен ошол пендеси ортосунда бөлүп алды. Пенде сураган нерсесин алат. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала намазды өзүм менен пендем ортосунда экиге бөлдүм. Пендем сураган нерсесин беремин. Эгер пендем "Алхамдулиллахи Раббил аламин" деп айтса, Аллах Таала мени пендем мактады дейт. Эгер пендем "Ар-Рахманир Рахим" деп айтса, Аллах Таала мени пендем жакшы кереметтүү сын сыпаттары менен мактады дейт. Эгер пендем "Малики яумиддин" деп айтса, Аллах Таала мени пендем кыямат күндүн жалгыз падышасы деп улуулады дейт. Эгер пендем "Ияка набуду ва ияка настаин" деп айтса, Аллах Таала бул мени менен пендем ортосундагы иш дейт да, пендем сураган нерсесин берем дейт. Эгер пендем "Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-далин" деп айтса, Аллах Таала бул пендеме тийиштүү нерсе, пендем сураган нерсесин беремин дейт. Пендем сураган нерсесин алат дейт. Имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Намаз окугандар бул жашоодо пайда гана табат. Соодадагы пайда, колуңуз менен таап турган пайдаңыз сиздин колуңузда убактылуу. Намаздын пайдасы сени менен бирге дүйнөдө да болот, жана ахиретте да болот. Намаз кишини ар кандай жаман сыпаттардан тазалайт. Намаз күнөөдөн сактайт, жаман адеттерден сактайт. Иннал инсана хулика халуа, иза массаху шарру жазуа, ва иза массаху хайру мануа, илля ал-мусаллин, аллазина хум ала салатихим даимун. Чынында инсан чыдамсыз жаратылган. Инсан алсыз. Эгер аны жаман тагдыр кармаса, чыдамсыздык кылат. Эгер аны жакшы тагдыр кармаса, кызганчак болуп калат. Намаз окуучулар гана андай эмес дейт Аллах Таала. Алар дайым намаздарын окушат. Утлу ма ухи илейке минал китаб ва акимус салата инна салата танха анил фахшай вал мункар. Бешке алып бара турган дагы бир намаздын себеби мына: намаз жаман иштерден кайтарат экен. Мына аятта айтылынды: "О Мухаммад, сага Раббиң китептен эмнени баяндаган болсо, ошол адамдарга окуп бер. Ва акимус сала, намазды тургуз. Намазды тургуз, намазды оку. Анткени намаз бузук жаман иштерден кайтарат." Дагы бир намаздын ошол бейишке алып бара турган дагы бир себептердин бири, намаз кишини күнөөдөн тазалайт. Күнөөдөн тазалануу эки жол менен болот. Биринчиси Аллахтын жазасы менен. Бир инсанга Аллах Таала жаза берет, бале берет. Ошол бале келгенден кийин эсине келип, анан күнөөдөн тазаланат. Экинчиси тооба жана намаз менен жана башка ибадаттар менен. Бардык акылдуу инсан макул болот экинчиси менен. Албетте күнөөбүз тазаланса, тооба менен жана намаз менен деп баарыбыз үмүт кылабыз. Бул албетте жеңил биринчисине караганда. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва акимус салата тарафиян нахар ва зулафан минал лайл, иннал хасанати юзхибна сайyi'at, залика зикра лиз-закирин." О Мухаммад, күндүздүн эки тарабында ошол түшкө чейин жана түштөн кийин жана түндүн бир бөлүгүндө намаз оку. Чынында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадис. Анаби Хурайра радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кал. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Араайтум лау анна нахран би баби ахадикум ягтасилу минху кулла яумин 5 марратин. Хал ябқа мин дараниhi шей?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин үйүңөрдүн эшигинин алдында бир дарыя болсун. Күн сайын ошол дарыяга 5 жолу жуунса, ошол инсанда бир кир калабы?" деди. "Қалу ла ябқа мин дараниhi шей." Анда айтышты сахабалар, анда эч бир кир калбайт деди. "Қала фазалика маталу салаватил хамси ямхуллаху бихиннал хатая." Ошондой эле 5 вакыт намаздагы, эгер бир күндө инсан 5 вакыт намазды окуй турган болсо, анда ошол кир калбайт деди. Ошол жана күн сайын 5 жолу жууна турган болсо, инсан ошондо бир кир калбагандай, ошол инсанда дагы 5 вакыт намаз окуй турган болсо, ошол инсанда эч бир күнөө калбайт деди. Мына ошондуктан намаз бул тазалыкка буйрат экен, күнөөдөн таза болууга буйрат экен. Эми
Бұл мұсылмандардың башына түшіп тұрған қиыншылықтыңдағы кетусіне, көтерілісіне ең бірінші себептердің бірі, егер ушул нәрсені атқара тұрған болса, ошол мұсылмандардың башына түшкен ошол қиыншылықтың көтерілісіне себеп бола тұрған нәрсе бұл намаз. Қашан мұсылмандар ошол қысымдан, арқандай башына түшіп жатқан қиыншылықтан қашан құтылат, қашан алар Аллах бұйырған намазды өз орнында атқарғанда. Аллах Таала мұсылмандарға жардам береді. Бирок мұның шарты бар. Таза болушса, жана намазға ықылассыз болушса, мына ошондуктан Аллах Таала намазсыз ешкімге жардам бербейді. Намаз болбоса ешкімге жардам болбойт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте: "Иннама янсуруллах хадихил уммата даифаха бидa'watihim ва салатихим ва ихласихим." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Аллах Таала ушул үмметтің алсыздарына жардам берет деді. Алардың дуалары менен, жана намаздары менен, жана ихластары менен деді. Ошон үчүн үммет дуа кылуу керек башка бир мусулмандарга. Жана ошол үммет толук түрдө 5 убакыт намазды окуусу керек. Анан кебир окубаса, анда Аллахтын жардамы эч качан келбейт. Жана ошол ибадаттарда, намазда ихластуу болуу керек. Мына ошол шарттар аткарылса гана бул үмметтин башына не жеңилдик келет, ушул үмметтин башынан балелер көтөрүлөт. Мына ошондуктан биринчи өзүбүздү өзгөртөлү, анан абалыбызды өзгөртсөк, намазга жакшы мамиле жасасак, мына ошондо Аллах Таала ар кандай кыйынчылыктардан куткарат экен, мунун башка жолу жок. Жанагы дагы бир намаздын дагы бир айта турган болсок, намаз тууралуу, ким намаз окуса, ага Аллахтын райыны болот. Адамдардын азыр кебири такыр эле намаз окубайт. Адамдардын кебири жума намазга гана келет. Адамдардын кебири эртең мененки фажр намазыны, таңкы намазды гана окуйт. Адамдардын кебири бир 15 күн, 20 күн намаз окуйт, андан кийин таштап жиберет. Мына ошондуктан мусулмандардын арасында азыркы кезде намазга мамиле жасаган адамдардын мамилеси ар кандай. Кебир мусулмандар бар, алхамдулилла, намазга өтө бекем. Кебир адамдар намаз окуйт, үйүндө окуйт, эч качан мешитке чыкпайт. Бул дагы жакшы эмес. Мына ошондуктан эркек киши үчүн мешитке чыгуу парыз. Эми дагы бир намаздын дагы бир ордунан, бир намаздын исламдагы ордун айта турган болсок, бул намаз бул бейиштин бактылуулугу. Ас-салату бурханул муъмин. Намаз бул момун мусулмандык далили. Эгер сиз Кыргызстандан башка бир мамлекетке барсаңыз, ошол мамлекетке кирүүдөн алдын сиз Кыргызстандан келгендигиңизди далилдеш үчүн Кыргызстандан келген ошол жаныңыздагы ошол паспортуңузду көрсөтүп, Кыргызстандан келген экендигиңизди далилдейсиз. Эртең кыямат күнү Аллахтын астына барган кезде сиз өзүңүздү ушул жашоодо чыныгы мусулман болуп жашаганыңызды далилдеш үчүн жаныңызда намазыңыз болуш керек экен. Ликулли шейин мифтахун, ликулли шейин мифтахун, мифтахул жанна ас-салах. Ар бир нерсенин ачкычы бар, бейиштин ачкычы намаз деген экен. Жана ошондой эле бейишке киргенден кийин дагы бейиш элинин тозок элине болгон биринчи суроосу дагы ошол сурашканда, бейиш эли тозок элинен сураганда, фи жаннати ятасаанун, өзара суроо жооп болгон кезде ошол анил мужримин, тозокко түшкөн кылмышкерлерден ошондо айтат экен: ма салакакум фи сакар. Бейиш эли тозок элине айтат экен: силерди сакар тозогуна түшүргөн нерсе эмне? Эмне себептен силер сакар тозогуна түшүп калдыңар дегенде, калу лам наку минал мусаллин. Ошол тозок элинин эң биринчи эле жообу намаз окуучу пенделерден болбодук деп айтат экен. Намаз бул диндин түркүгү туугандар. Намазга мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буйргандай намаз окуп, мына ошол ислам шариятында намаздын парз экендигини ошол жүрөктөн сезип, мына ошону шарият менен шариятка ылайык аткарып өтүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Баарыбызды намазга бекем болгон пенделерден кылган болсун. Амин. Субханакаллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар, би рахматика я архамар рахимин.